Урматтуу мекендештер, Москвада эмгектенип жаткан боордоштор. Эми мына концерт деп реклама кылып чакырып атат. Бул реклама деп чакырып алып туруп анан корабльге дагы ошончо расход кетет экен, 200 миңден кетет экен бир сеансына. Экинчиси дагы 200 миң, 400 миң акча ошол немесиге кетет, арендасына кетип атат. Андан көрө көпчүлүк көп түкүрсө көл болот дегендей, ошончо акчаны ошончолук суммада, чоң суммада акча керек болуп атат экен. Ошол ооруп аткан адамга дагы ошону жөн эле ошол акчаны салып койсо болбойбу? Обязательно ушул корабльге барып, анан тынчтыктын рекламасы менен барып алып, анан какой-то бир болбос тамакты жеп, анан кийин 200 адамдын ордуна 400-500 адамды тыгып алып, анан кийин түшкөн акчанын отчетун бербей, анан кийин өзүн билгендей кылып, анан кийин мынанча болду деп бере турган балага окшоп көрүнүп турат өзү бул бала. Көп сүйлөйт, мааниси жок, көп сүйлөйт. Өзү бирөөнү сыйлап, бирөөгө бир пеле чай куюп беришин билбейт. Только реклама кылып, өзүнүн пайдасына иштегенди эле жакшы көрө турган бала экен бул. Бул башка ушундай сонун тамадачылар бар, ушундай сонун алып бара турган. Ошолордун дагы келечегине балта чаап, бардык тамадачыларга дагы бул просто неме кылып атат да, артка тартып атат. Ошолордун дагы келечегине дагы балта чаап атат да. Ошондуктан давай туугандар, андан көрө жөн эле кайрымдуулукту салып, соопто кала бербейлиби? Обязательно ушу саякатка чыгып алып, анан кийин ошодон түшкөн акчаны каяга болот ондо? Силер саякатка бересиңер, саякаттын пулуну өзү алат, анан билгендей кылат. Бирөөгө мынча болду, мындай акча түштү, мынаны мынча кылып котордук деп отчет берген адам болсо, ондо совсем башка. Анан өзүн билгенин кылып алып, анан кийин концерт болуп атат, мына ашылган, мына ошо деп. Бул иши бүткөнгө чейин. Иши бүтөрү менен кетип атканда сен агып кетесиңби, Москва рекасыга чөгүп кетесиңби, анын иши ham жок. Өзү чабакка чыгып кетет, ошондон ары жок болот. Анан дагы бир жөгө дагы бир рекламаны кылат, дагы пулун алып жүрө берет бул бала. Мен бул баладан эч жакшылык күтпөйм, кыскасы. Давай туугандар, онуна көрө ушул саякатты жыйыштырып туруп эле ушул ооруган адамга чын дилден эгерде каалоочулар болсо, жүрөгүңөрдөн чыгарып, соопко иштеп калгыла дагы, өзүнүн картасына, башкасына акчасын которуп кое бергиле. Эмне кыласыңар эми, концертке барып, 200 адамга, адамдык корабльге 400 адам, 350, 400, 500 адамды тыгып алып, же наракка тура албайсың, же берип түшүп кетип өлүп каласың өйттө. Ошондон көрө жөн эле мындай эле кайрымдуулук кылып эле жөн эле салып кое бергиле. Мен ошого чакырамын. Болбогон нерсе бул. Ада эле адыбыздан ашып, корабльге барып, концертке барып, нарака берака болушту токтотойлу дагы. Тынч иштегени, эмгек кылып, акча таап, бала чага бакканы келдикпи? Ошол ишти эле кыла бербейлиби? Тынчылык, аманчылык эле кетип калбайлыбы айылыбызга, элибизге, журтубузга? Давай мен силердин бардыгыңарды ошого чакырамын. Мына азыр карта номери бар. Карта номерин ошол кыздын апасынын карта номерлери бар экен. Ошого эле которуп кое бергиле. Эмнеси бар экен мунун? Обязательно концертке барып туруп которуш керекпи? Ошо бала которуш керекпи? Бул ичи тарылткан эмес, бул просто боло турган нерсени айтып атам мен эми. Эми ким кандай ойлосоң ойлой бергиле. Шунча тамадачылар кылбаганды бул кылып, бул үйрөнүп калды да бул ошондой нерсеге. Ушундай кылса боло берет экен, ушундай кылып акча тапса болот экен деп. Өзү колдон эч нерсе келбейт, өзү көп сүйлөйт. Давай ондан көрө ошого чакырабыз силерди. Ошонун апасынын өзүнүн карта номери экранда турат. Ошого которуп кое бергиле Ихсаныңарды. Ихсан салган бул апааттардан, бардык балелерден сактайт. Ошол ишке баргыла. Ихсанды ошонун өзүнүн картасына салууңарга чакырамын.